жүрөктү титирете турган окуя. Бул окуя соц тармактарда аябай тарады. Абу Бакр Варрахи деген Кудайдан корккон такыба киши болот. Анын Курандан күн сайын сабак алган жалгыз уулу бар эле. Бир күнү адаттан сырткары ошол уулу жүзү өзгөрүп, куп-куу болуп, калтырап, корккон абалда үйүнө келет. Абу Бакр да аябай коркуп: "Уулум, сага эмне болду? Эмне ооруп атасыңбы? Эмне үчүн сабактан эрте келдиң?" деп кучактай калат. Уулу болсо: "Ата, мен аябай коркуп жатам" деп куп-куу өңү менен атасынын көзүн жалдырай карады. Атасы да: "Эмнеге коркуп жатасың, уулум?" "Ата, мен бүгүн бир аят окудум. Анын маанисин түшүнүп аябай коркуп калдым, ата." "Уулум, ал кайсыл аят?" Баласы бул аятты окуду. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Эгер капыр болсоңор, жаш балдардын чачын агартып жибере турган күндөн кантип сактана аласыңар? Ушул аяттын маанисин терең түшүнгөн бала ооруп, көп өтпөй көз жумат. Бул Абу Бакрга аябай каттуу сокку берди. Баласынын мүрзөсүнө көп барат эле. Ар бир зыяратында: "Эй Абу Бакр, сенин уулуң Курандан бир аят окуп, Аллахтан корккондугунан көз жумду. А сен болсо ушунча жылдан бери Куран окуп, кичине бала корккончолук коркпойсуң" деп көз жаш төгөт эле.